Орусиянын Эхо Москвы радиосунун журналисти Татьяна Фельгенгаурге 23 октябрда кол салуу болуп, азыркы учурда реанимацияда кома абалында жатат. Бул тууралуу радионун башкы редактору Алексей Венедиктов журналисттерге билдирди. На территории радиостанции. Бүгүн биздин радионун ичинде журналистибиз Татьяна Фельгенгаурге бандиттик кол салуу болду. Болжол менен 12:45те биздин радиостанцияга бир адам кирип, биздин күзөт кызматкерин газ баллон менен затты чачып кирген. Ага тез жардам кызматы дагы чакырылды. Андан кийин кылмышкер биздин кеңсеге келип, журналистибиз Татьянаны кекиртекке бычак менен сайган. 23 октябрда эртең менен Эхо Москвы радиосунун редакциясына белгисиз киши күзөтчүнүн бетине газ чачып кирип кеткени видеого түшүп калган. Ал журналист Татьяна Фельгенгаурдун мойнуна бычак сайгандан кийин күзөтчүлөр тарабынан кармалган. Мен кирип келген адамдын артынан бардым. Анткени ал биздин конок эмес экенин дароо эле билинди. Аркасынан барып анан мен ага күч колдондум. Менин кол салуудан кийин гана токтотууга үлгүрдүм. Что он угрожает наше сотрудничество. Жабырлануучу ооруканага жеткирилип, ага операция жасалган. Дарыгерлер анын абалын оор, бирок өмүрүнө коркунуч жок деп билдиришти. Орусиянын тергөө комитети окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Кол салган адам 48 жаштагы Израилде жашап келген Борис Гриц экени айтылууда. Так, потерпевшую вы раньше знали? Потерпевшую я знал только телепатическому контакту 5 лет. С 12-го года вы ее знали? Но телепатический контакт был с 12-го. Европа кеңешинин баш катчысы Турборн Ягланд журналистке кол салууну айтып, ага жана Эхо Москвы радиосунун кызматкерлерине тилектештигин билдирди. Орус бийлигин кол салууну токтотуусуз иликтеп чыгууну чакырды. Азамат Айтбаев, Дастан Кыдыркулов, Атай Next TV күндүн темасы.